Бул жерде жалпысынан эмне жөнүндө Кудай Таала сөз козгойт. Биз дүйнөдө жашаган мезгилде тегерекке көз чаттыра жүрүүбүздү эмне кылат, эсибизге салат. Айрыкча ким үчүн дегенде, айрыкча ким моюн толгоп улуу жараткандын бар экендигин тааныгысы келбегендер карасынчы тегерегин. Айланасын карасынчы. Эмнелер болуп атат, эмнелер өзгөрүүлөр болуп атат. Менин эсимде бар, бул Советтер Союзунун учуру болчу. Мен окуган 84 жылдар болуш керек. 82 жылдар. Мен эгерде 76 жылы 1-класска барсам, 76 жок, ошондо 4-класста элем, 80 жылдар экен. 80 жылдары 4-класста жүргөн мезгилде бир мугалимибиз бар эле. Бул бизди тегерекке алып чыгып, анан кийин жаратылышты танытып, андан кийин бир курап калган дарак менен, анан көктөп турган даракты алып барып туруп, анан кийин бизге эмне кылчу? Сабак өтчү. Ал сабакта эмне дечү? Мына көрдүңөрбү? Эгерде кимде-ким социалисттик, коммунисттик көз карашта жашаса, бул дайыма монтип жашылдай болуп жашайт. Көктөп турат. Көктөп турат, жашап турат, мындайча айтканда жадырап турат. Эгерде кимде-ким бул жолдо баспаса, коммунисттик жолдо же башка дин жолунда болсо, булар эскичилик болуп, мондай болуп, эски мүнөзүн, эски өңүтүн берип, булар бузукулукка же болсо куураганга, түгөнгөнгө барат деп, куураган даракты берет эле, үйрөтөт эле. Анан эми бала болсок да ошол мезгилде айтат эле, мунун эмне тиешеси бар экен ошого деп. А көрсө ошол мезгилде көпчүлүгүбүз таасирленет элек, туура эле, бул көзүбүз көрүп атпайбы? Мына ошондой эле биз сыртка чыккан мезгилде мына ошондой болгон абалдардын чыныгы жаратуучуга таандык сыпаттары менен, жаратууга таандык болгон көрүнүштөрү менен элге түшүндүрсөк, бул туурараак болот эле. Кудай Таала бул жерде ошону айткысы келип атат. Калла ламма яqdi ма амара. Жок, ал алган буйрук, алдында алган милдеттерин аткарганга барбады. Бардык учурда себеп тапты, актануу тапты, жеңилдик тапты. Аны билбеймин деди, же болбосо мунуңа такыр мен ишенбеймин деди да, иши кылса моюнга жүктөлүнгөн. Моюнга эмнени жүктөдү Кудай Таала? Кудай Таала эң бир жеңил нерселерди берген эле. Болгону, ага болгон ыйманды жүктөдү эле. Ага болгон ишеничти. Бирок ошол ишеничтен да баш тарткан учурда Аллах Таала эмне деп атат? Инсан карасынчы жеп аткан тамагына жок дегенде. Аны эмнени жеп атат?